Мен ким элем, ким болдум Алланын кудурети менен жана акыретте ким болом деген суроону Биз бул жака алтын издеп келген болсок, Алла Таала колубузга бриллиант карматты да. Менде көп мүмкіншілік бірақ кылбай келген екен. Иншаллах буйруса. Жеңіл жүріп өткенбіз да бұл жақтачы. Жеген де рахат, ичкен де рахат, жатқан да рахат. Мындай рахат чөйрө жок го дейм башка жакта. Рахаттын баары ушул жерде экен да. Ушу Нур имам Азам медресesi мен экинчи үйүндө болуп калды да. Ушу жака эле тартып турат жүрөгөбүздү. Алла Таала өз мээрими менен бизди бул жака алып келди. Орустардын сөзү бар го. Искал мейт нашел золото дейт да. Biz бул жака Куран үйрөнгөнү гана келген болчук, бирок Алла Таала Курандан да кымбат болгон Алла Таала хидаят берип бизгечи. Алла Таала биз бул жака алтын издеп келген болсок, Алла Таала колубузга бриллиант карматты да. Биз 3 жылдан бери, 3 жылдан бери аракет кылабыз. Көптөгөн устаздарга бардык, бирок Куранга чалбай бир аз кыйналган болчук. Бул жерге келип туруп 3 күн ичинде Алхамдулилlah Куранга түштүк биз. Анан биринчи үйрөнгөндөрүбүз Алла Таала татыктуу пенде болушту үйрөндүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт болушту үйрөндүк. Ата энеге татыктуу бала болушту үйрөндүк. Бир туугандарга татыктуу бир тууган, кошунан кантип акысын беришти, жакынкы жана алыскы доско кантип мамиле кылышты үйрөндүк. Андан дагы кийинки үйрөнгөндө өтө таасирдүү сөз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баскан жолун үйрөндүк да биз. Бул дин менети канчалык улуу экени. Мен бул жакка келгенге чейин 3 күндөн 18 жолу үзбөстөн, Алла мүмкүнчүлүк берди, 18 жолу үзбөстөн 3 күнгө бердим. Бирок бул жакка келип 19 жолу чыкканда жүрөккө башкача кирди. Алланын жолу кандай ыйык экенин ушул жерден билдик биз. Биз буга чейин дават кылат элек, бирок даваттын дамытаткан эмеспиз. Биз бул жакка келип туруп, инфроид дават күчөгөндөн кийин дамын сездик. Чыныгы иман күчөйт экен. Иншалла ошо биз бияка келатканда бир эле ниет кылып келгенбиз да. 5 мал намазыбызды тургузалы эле деп. Бирок Алла Тааланын мээри менен биз Куранга да түштүк да. Иншалла ошо кунук дуасын, Фалак Нас сүрөлөрүн иншалла ошо арабчасын жаттадык да. Эми деген өзүбүзгө жаңы таказаларды алып атабыз. Биз ошо нафси менен күрөшөбүз депчи. Куранды мындай тамгалап окуйт элек, тамгасы менен. Бияка келип толугу менен Куранга түштүк иншалла. Толук Куранга түшүп, Куранды жаттай турган деңгээлге чейин көтөрүлдүк иншалла Алла Тааланын каалоосу менен. Мен өзүмдү айта турган болсом, бул жерге чейин мына мурдагы ушул советтер постунда иштеген кишилер катарында айтайын. Бүгүнкү күнгө чейин Курандын алифбесинен алиф тамгасын да билчү эмесмин да. Ушу жерге келип Куранга төштүм, Аллага шүгүр. Мен бул жерге Аллах ыраазычылыгы үчүн табыш үчүн келдим. Биз ушундай болду. YouTube канал ачтык элек. Американский YouTube канал ачыш керек деди. Анан бизнес нолдон дегенге окудум. Анан Instagram ачтык, тиги болдук. Ошол жерден YouTube каналдын эмесине дагы сатып алдык, онлайн. Сатып алдык, ошол жерде айтып атат да. Ошол постту киргизиштикте өз убагында киргизиш керек дейт да. Күнүгө 3 пост киргизип туруш керек. Эртең менен точно ошо секундуна чейин киргизиш керек деп атат да. Точно ошол убакта киргизсең, обедте да ошол убакта киргиз. Ар күнү ошол убакта киргизе турган болсоң дейт, ана сен рейтингке чыгасың дейт да. Анан мен ушундай ой келди. Неге мен Алланын ишин же намазды өз убагында кылбайм дагы, анан дүнүйөнү кылышым керек деп, анан ошон үчүн бул жака келдим да. Иншалла бул жеке келгенде өтө сонун болду. Өтө пайда алдык иншалла. Айта берсе өтө көп да. Мен ушул жерге келгенге чейин зекет берип атабыз, кайрымдуулук иштерге аралашып атабыз. 5 убак намазды жок дегенде 3-4 убак мечитке барып берип атабыз деп ушул түшүнүк менен жашап келген экен. Мына устаздардын, талап илимдердин динге, элге кылган кызматын көрүп, бул ишти ар бир мусулман кылыш керек. Мен ушуну түшүндүм. Менде көп мүмкүнчүлүк, бирок кылбай келген экен. Иншаллах буйруса өмүр бою ушу ишти кылганга даярмын. Мен бул жерге келип калганын себеби Алла жолунда биринчи жолу чыгып атам. Алланын улуктугун чын дилден, чын жүрөгүмөн сездим да. Буга чейин мындай Алла жолуна чыккандагы эмес экен, алдымдан даватчылар чыкса, ушулар мени токтотпосо экен деп ойлойт элем да. Чындап айтканда ошондой эле да. Анан ушу жашаган жерге дагы такылдатып келгенде эми чын эле, чын Алладан жашырбаган нерсени пендеден жашырып не кереги бар дейт го.
ошого түшүнүгүм да жок эле да. Алланы улуктаса мен таң калчумун эле да. 18 миң ааламды жараткан Аллах Таала десе мен таң калчумун эле. Мен ушул жерге окуп, мен чындап Алла менен Алладан гана болот экенин түшүндүм. Эки дүйнөнүн бактылуулугучу. Пайгамбардын көрсөтүп кеткен сүннөт менен жашса, бул жашоодо инсан бул дүйнөдө да акыретте да адашпаган даана билдим да. Мен өмүрүмдүн көп бөлүгүн, так айтканда 27 жыл аскер кызматында иштеп жүрдүм. Бир айлыктын пайдасы мен үчүн араб тамгасын, бир да тамгасын тааныбай келдим эле. Азыр Кудайга шүгүр Куран окуп калдык. Намаздарды Кудайга шүгүр тургузуп алдык. Билем деген ойдо жүргөн кунут дубасын мага чейин бир жигит айтып кетти бул жерденчи. Ошол кунут дубасынын өзүндө канча ката бар экен. Ошолорду оңдоп түзөгөнгө жетиштик. Ушул жерге келердин алдында мен өзүмө ушундай ниет койдум эле. Мен барсам, Куранды окуп келип алсам деген гана. Мен бул жерге келгенде устаздардын баяндарына катышып, сабактарына катышып, мен кыска ниет кылып койгонумду түшүндүм. Узун үмүт кылбастан адам баласы узун ниет кылууну ушул жерден билдим. Мен ким элем, ким болдум, Алланын кудурети менен жана акыретте ким болом деген суроону ушул жерден өзүмө бердим. Алымкардын сөзү адамдын жүрөгүнө дары деген чыныгы нак сөз экенине мен ынандым. 3 күндүк даватта кары балдардын кызматы, алардын бизге болгон сыйырматы, кулук мүнөздөрү мени абдан толкундантты. Мен бул жерден Алла Тааланы гана мактайм, мурда атты мактачумун. Алладан гана болот ат кирет жарат деп эми Алла Тааланы коштум. Алла Тааланы биринчи орунга койдум иншалла. Бул жерге келип өтө чоң пайда алдык. Келгенде биз Куран үйрөтөт эле деп келгенбиз бул жерге. 3 күнгө чыкканыбызда өтө чоң таасир болду. Машалла каракелер кандай кызмат кылышты, кандай даават кылышлыкты, кандай басып тургандын баардыгын каракелер үйрөтүп берди, тартиби менен көргөздү иншалла. Ушул жерде баардык каракелер ушундай тартип менен өтсө, мен ойлойм Кыргызстандын келечеги алдыда да. Баардык бир дааватка чыкпаган адам калбайт деп ойлойм да иншалла. Биз өзүбүз мамлекеттик кызматта опер кызматкер болуп иштейбиз. Анан ушу 1 жылдык өргүдө отпускада ушул жакка келгенбиз, илим алганычы. Анан келип ушул жерден өтө көп пайдаларды таптык, дуаларды жаттадык, келмелерди жаттадык, Курандан алиф ба тасадан баштап Куранга түшүп 5 сүрө жаттадык Курандан Алланын жардамы менен. Анан айта турган нерсе эме болуп атат да, ушу мамлекеттик кызматкерлер дагы ушу өргүгө чыкканда ушу жерге келип 1 айды текке кетирбестен себептен да ушу менин жашоомдогу эң түшүмдүү, эң ушундай бир пайдалуу айлардан болду десем жаңылышпайм да, себептен да ушундай орозонун ичинде ушундай таравикке катышып, ушундай чөйрөдө ушундай көп пайдаларды алдым да, себептен да руханият ушу кандай канча деген адеп ахлакты оңдодук, өзүбүздүктөн теке бердик, жана күнөө иштерди, арам нерселерди, адал нерселердин баарын айырмалап билдик да. Анан ошо дагы бир айта турган нерсе, эми ушу адилеттүү падышабыз, ушу бийлик башчылары баардыгы ушу мамлекеттик кызматкерлерге дагы ушу ай сайын 3 күнгө уруксат берип, Алла жолуна чыгып, жана ушу жерге келип, ушу 3 күндүн ичинде ушу жердеги талабалар, карекелер өтө ушундай бир өзүнүн сыфаттары менен, жанакы өзүнүн ушундай бир курбанчылык менен 3 күндү ушундай текке кетирбей, аябай көп нерселерди үйрөттү да. Анан ушу 1 айда болсо да ушу сүннөткө көнүп калдым. Анан ошону ушу азыр кайта жумушка эртеңден баштап жумушка чыгам. Анан кайта кыркычта айта өтө мындай кыйын болуп атат да. Эми ушу дуа кылыңыздар, баарыңыздар ушу мамлекеттик кызматкерлерде форма менен кошо ушу сүннөт коюп, Кара Балтада медресени көрүп койсом болот эле деп жүрсөм, бир күнү клиент чыгып калды Кара Балтага. Прямо келдик. Атаң эми биротолор мечитке бара келейин десем, так маңдайын алып келди ошо клиент. Ой, этакчы үйлөп отур го. Так маңдайын алып келип ушуда намаз окуп кеттим. Иншалла ошону көргөндөн кийин кой деп 1 айдан кийин келдим да иншалла бияка. Бияктын таасири укмуш экен, нуру укмуш экен. Жана талабалардан, устаздардын мамилесинен ушундай бир таасир алдык да. Мусулмандык сыпаты көрсөтүп коюшту, кандай болуш керек экенчи иншалла. Алхамдулилlah укмуш сонун болот экен.
мындай бияка келгенден кийин бардык ушу момун мусулман дегендер ушу келип ушул жерден илим алсын деген ойдо калдык. Бардыгы бизге окшоп ушу каталарын турласын, тамга билбегендер тамга билсин деген ойдо калдык иншалла. Мен ойлоп жүртүрүмда мына 57 жашка чыкканы мен билем эле деп жүрөттүм. Оказывается, эчтекени үйрөнө эле экенбиз, көрө эле экенбиз. Ошон үчүн могу жердеги 50ден ашкандар кеч боло электе ага тууган, бир туугандарга айтыш керек экен да. 50ден кийин алифке тилиң келбей калгандан кийин, 60ка чыккандан кийин окуй албай калгандан кийин, элге журтка керегиң жок болуп калган учурда келип мындай окугандан көрө жаштайыбызда окусак болмок деп арман кылып атпайбызбы? Бирок дагы 80-90го чыкканча окугандар бар да. Ошолорду ошондой кылып окуп, ар бирибиз бир туугандарга, ага туугандарга ушу устаздар үйрөткөн, карекелер көрсөткөн, карекелер кандай деген тарбия алган. Ушундай менин балдарым болсо экен, ушундай неберелерим болсо экен деген ниетке келет экенсиң да. Ушунчалык кичипейил. Мен канча деген эмеге деле дааватка чыктык. Бирок дааватка баянкы биринчи күнгү чыккан дааваттай даават болгон жок да, чынымды айтсамчы. Балаңдай болгон балаң эле келип алып ушул жерден маңдайыңда отурат, кофесин көтөрүп, ата туруңуз, могу алифти үйрөнүп алыңыз депчи. Ушулардын ушинтип тургандан кантип анан сабак окубайсың? Бул жерге Куран эле үйрөнөбүз деп келгенбиз. Көрсөк бул толук динди көрсөтүп койду да бул жердечи. Кандай эле дейт да, мына ата-энеге кызмат кылуудан баштап балага тарбия берүү, доско кандай мамиле кылуу баарын устаздар бизге үйрөттү да. Биз эми бул менетти өмүр бою кылганга ниет кылдык. Биз иншалла барганда ата-энебизге ушу талаба балдар кандай кызмат кылган болсо биз да ошондой кызмат кылганга ниет кылдык. 3 жыл мурда умрага барганмын. Умрага барганда ал жерде Мединада, Меккеде Куран китептерди жыйнап бүт коюп коюптур да. Амир саптар айтты, шу Курандан пайдаланыңыздар. Мен Куранды окушта дагы эчтемкени билбейм да. Ошондо айттым эле да, шу Куранды окуп үйрөнсөм деп ниет кылган едим. Ошо ниетиме жеттим. Келгенден сразу немеге Куранга түштүк. Көптөн бери ниет кылып жүрдү элек биз ошол медресеге келип илим алганга. Январь айында келип аксакалдардын, аталарыбыздын, агаларыбыз, инилерибиздин агып келип илимге талап кылып атканын көрүп көзгө жаш алды элем да январь айындачы. Кыргызстандын ушу жалгыз мен эле келип ушу медреседен илим ала элеккен деп аябай көзгө жаш алып, ичине жаш чыгарды элек. Алла Таалам жүрөктөн чечим чыгарып, мына Аллага шүгүр февраль айында келип бир ай илим берди. Көптөгөн пайдалар болду. Ошол эле зыяратка келген досторубуз дагы бул жактын аурасын көрүп, алар дагы чын жүрөктөн нак чечим чыгарып кетти. Кудай буйрса март айында келип окуйбуз депчи. Алган пайдаларыбыз ошо Куран таджиттерин бышыктадык, сүрөлөр жаттадык, хадистерди жаттадык. Унутта калган сүннөт амалдарды тирилттик. Ата-энеге кызмат, үй бүлөгө, балдарыбызга кандай тарбия беришти, адамдар менен мамиле кылышты, соода сатыкты баардыгын көп нерсе үйрөндүк. Ошо бир айлык окууда өзүбүзгө пайда алган, көптөгөн пайдаларды алдык. Устаздарга Алла разы болсун. Бул айткан баяндарына амал кылалы деп чечтик жүрөктөн. Ошол ата-эне тууралуу баяндар болуп атты. Чынында эле ата-энеге кызмат кыла элек экенбиз, ошо буюрса жүрөктөн чыгардык, чечим чыгардык барганда. Ошо бутун жууп, бир туугандардын ортосунда кызмат бекем кылып, карым катнашты бекем кылалы депчи.